Салам достор, силер менен Мирлан. Чикаго шаары, Иллинойс. Ошол жаңы азыр бүгүн воскресенье күнү выходной. Бираз үйдөгү жумуштарды бүтүрүп алып эшикке чыктык эле. Бүгүнкү маек эмне жөнүндө болот десеңер, ушу бир нерсени айткым келип атат. Баягы платный форма боюнча берип атпайсызбы? Ошол платный форма боюнча ар кандай экен да, бирөөнүкү бир айда келсе, бирөөнүкү 2 айда келсе, бирок ошо 3 ай экен да, ошо 3 ай. Анан Кудай буйрса бизге сообщение келди. Social work эртеңден баштап почтаны текшерип анан көрөбүз. Ал эми Social work бул social security number, бул налоговый номер, work authorization, work код кыскача, бул разрешение на работу. Бирөөсү налог төлөгөнгө, экинчиси болсо Америкада Кошмо Штатында иштегенге силерге укук берет да. Анан эми бул work social'ды алгандан кийин обязательно түрдө баягы драйвер лайсенсиңер болуш керек. Драйвер лайсенсиңер менен уже силер трак CDL'ге окуй берсеңер болот. CDL тууралуу мен буга чейинки видеолорумду көрсөңүздөр, CDL тууралуу бир аз ролик кылганбыз. Бирок CDL'ге ошол мисалы 6 айдан кем эмес, 6 айдан кем эмес срок болуш керек. I-94'түн эмеси, действиясы. Эгер I-94'түн действиясы 6 айдан кем болуп калса, анда жарабай калат. Анткени бул бир жылдыктардыкы бир жылга берилген күндө, бир жылга бергенде уже 3 ай 2 ай өтүп кетти, еще сен келгенден кийин 2-3 ай өткөнсүң, уже ар жагын карасаң бир 7-8 ай эле калган болот да. Анан эми ошол экени азыр көбү балдары ошол эмеге Филадельфияга окуганы кетип атышат. Баягы 6 ай өтүп кеткенге чейин, 6 ай калганга чейин бары окуп жетишип калайлы дегендер да бар экен. Анан кээ бирөө мисалы ойлонуп аткандар болушу мүмкүн. Бирок мен бул менен маалыматы өткөндө бирөө айтат, мен ошо CDL ала албай калам, анан social work'ум 8 ай калыптыр, эртерээк окуп алсам 6 айдан кийин албайт турбайбы депчи. Мага ошентип айтты да. Анан мен ага айттым, азыр сен биринчиден Филадельфияга барып окуш үчүн финансовый каражаттарың болуш керек. Бул бир. Экинчиден, ал экзаменден өтөсүңбү, өтпөйсүңбү, оңой эле бара калып эле баягы тапшыра калгыдай эмес, аны окуш керек. Ошондо учитывать эт деп. Анан эртеңгүсү күнү мына кыш келатат. Жолдун баары баягы новичокторго кыйын эле да. Ошол себептен балким менин жеке оюм шашпастан жаз алды менен деле окуса болот. Эгерде 589 тапшырып туруп, анан 589'тун work social 5 жылга келип атпайбы? Туугандар, ошол жагында ойлонуштуруп көргүлө да. Бул менин жеке оюм, анан өзүңөр билесиңер. Ал эми иштериңерге, силерге ийгилик. Кимге бул видео полезный болгон болсо, лайктан базабыз, подписка кылганды унутпайсыз. Дагы буйрса көп жакшы видеолорду чыгарып турганга аракет кылабыз.